Разияллаху анху риwayat кылган хадис айтып атат. Мусулман деп кимди айтабыз? Мусулман деген колунан жана тилинен кыскасы башка бир мусулманга зыян бербеген инсанды мусулман деп айтабыз dedi. Дагы башка бир риwayatта келген айюл муслимуна хайр мен салиман муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Башка бир риwayatта келген экен, пайгамбардан сурашты: "Я Расулаллах, мусулмандардын кайсысы жакшыраак? Кайсы мусулман жакшыраак?" дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Кайсы бир инсандын колунан тилинен эч бир инсан зыян таппаган болсо, ошол инсан чыныгы мусулман" деп, мусулмандардын эң жакшысы деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтып кетти. Эми бул нерсени биз эмнеге далил кылабыз? Мусулман деген бирөөгө зыян бербеген деди. Сиз мисалы машинага чыктыңыз. Машинага чыккандан кийин тамекини тартып баштадыңыз да, бир маршрутка чыгып, тамекини тартып баштадыңыз. Канча инсанга зыян бердиңиз? Тамекинин зыяны 20% адамдын өзүнө болсо, калган 70-80% жанындагы адамдарга ошончолук зыян болот экен. Адам өзүнө тарткан инсан 20% зыян алат экен, калганы жанындагы инсандарга зыян берет экен да. Пайгамбарыбыз айтты: "Мусулмандардын кайсынысы жакшы экен? Эч кимге зыян бербеген" деди. А сиз тамеки чегип туруп кимдерге зыян бересиз? Маршрутка чыксаңыз, башка чыксаңыз ошончосуна зыян бересиз да.